Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып Нияз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары Иранга кайрадан чабуул жасаса, Иран уранды 90%га чейин байытышы мүмкүн. AQShnын президенти Дональд Трамп Вашингтондун согушту токтотуу сунушуна Тегерандын каршы сунушун четке какты. Жапондор адамдарга тиш өстүрүүнү үйрөтүштү. Америка Кошмо Штаттары Иранга кайрадан чабуул жасаса, Иран уранды 90%га чейин байытышы мүмкүн. Бул тууралуу Иран парламентинин улуттук коопсуздук жана тышкы саясат комитетинин өкүлү Ибрахим Резай билдирди. Кайталанган чабуул болгон учурда Ирандын варианттарынын бири уранды 90%га чейин байытышы мүмкүн деп жазган ал X социалдык түйүнүнө. Буга чейин CNN AQShnын президенти Дональд Трамп Ислам Республикасына каршы аскердик аракеттерди кайра баштоону олуттуу карап жатканын, бул Тегерандын сүйлөшүү практикасына нааразычылыгынан улам болгонун билдирген. AQShnын президенти Дональд Трамп Вашингтондун согушту токтотуу сунушуна Тегерандын каршы сунушун четке какты. Трамп Иран өкмөтүнүн жообун такыр кабыл алынгыс деп атап, Кошмо Штаттар Иранга каршы толук жеңишке жетишээрин билдирди. Ал Перс булуңундагы согуштуу аракеттерди бир айдан ашык убакыттан бери негизинен токтотуп келген ок атышпоо келишими ишке ашпай турганын кошумчалады. АКШ менен Ирандын ортосундагы ок атышууну токтотуу келишими кайрадан күмөн жаратууда. Анткени президент Дональд Трамп дүйшөмбү күнү АКШнын согушту токтотуу сунушуна Иран берген акыркы жообун четке какты. Алар бизге жөнөткөн таштандыны окуп бүтөт элекмин. Мен аны окууга убактымды коротпойм дедим. Менимче, алар алсыз абалда турушат. АКШ Ирандын өзөктүк программасы сыяктуу татаал маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө өтүүдөн мурун согушту токтотууну көздөйт. Бирок Тегеран аймактагы, анын ичинде Израиль Иран колдогон Хезболла менен согушуп жаткан Ливандагы чыр чатакты токтотууга чакырык таштоодон баш тартууда. Ал ошондой эле согуштук чыгымдар үчүн компенсация төлөөнү, АКШнын деңиз блокадасын токтотууну, андан аркы чабуулдарга каршы кепилдиктерди жана мунайын эркин экспорттоого кайтууну талап кылууда. Ормуз кысык аркылуу жүк ташуу жолу Ирандын чабуулдардын коркунучунан улам бир аз төмөндөдү жана бул үзгүлтүккө учуруу дүйнөлүк рынокторго дагы таасирин тийгизип жатат. Акыркы күндөрү тынчтык орнойт деген үмүт азайган сайын мунайдын баасы да бир баррелине $100 жогору көтөрүлдү. Дүйшөмбү күнү Вашингтон Ирандын Кытайга мунай жеткирүүсүнө каршы жаңы санкцияларды жарыялап, кысымга алды. Бирок АКШда коомчулуктун колдоосу азайып баратат. Рейтер Ипсос жаңы сурамжылоосу көрсөткөндөй, көпчүлүк америкалыктар президент согуштун максаттарын так түшүндүрө элек деп эсептешет. Трамп ушул аптада Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушат. АКШ президенти Бейжиңди өз таасирин колдонуп, Тегеранды келишим түзүүгө көндүрүп берсе дейт. Вашингтон менен мурунку сүйлөшүүлөрдө алдыңкы сүйлөшүүчү болуп иштеген Иран парламентинин спикери Мухаммед Багер Галибаф көп өтпөй өлкөнүн куралдуу күчтөрү ар кандай агрессорго сабак берүүгө даяр экенин билдирген. Кийинчерээк ал X социалдык түйүнүндөгү билдирүүсүндө Ирандын 14 пункттан турган сунушун кабыл алуудан башка альтернатива жок деп кошумчалаган. Бирок Трамп аны четке какты. AQShnын аскер деңиз флоту Агая классындагы баллистикалык ракета менен жүрүүчү суу астында жүрүүчү кеме Гибралтарга токтогонун ырастады. Бул AQShnын эң жашыруун объектилеринин бири тууралуу маалыматтын адаттан тыш ачыкка чыгышын билдирет. Бул жарыя Трамп Ирандын акыркы ок атышууну токтотуу сунушун таптакыр кабыл алынбайт деп четке каккандан бир нече саат өткөндөн кийин жасалды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 13-15 майда Кытайга расмий сапар менен барат. Сапардын жүрүшүндө ал Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жеке жолугуш өткөрөт. Анда Иран менен болгон согуш соода келишими, Ормуз кысыгынын кайра ачылышы, сейрек кездешүүчү металлдардын экспорту жана Тайвань маселелери талкууланат деп күтүлүүдө. Айыл чарба продукцияларын жана Боинг учактарын сатып алуу боюнча келишимдерге да кол коюулары айтылып жатат. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Трампты сапарында Blackstone жана Citigroup компанияларынын жетекчилери баш болгон ири америкалык бизнес өкүлдөрү коштоп жүрөт. Иранын Кытайдагы элчиси Ислам Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин жакынкы чыгышта жана Перс булуңунда тынчтыкты жана туруктуулукту чыңдоого багытталган акыркы 4 пункттан турган сунушун колдой тургандыгын ырастады. Өткөн аптада Рахмани Фазлев мырза Бейжиңде өткөн басма сөз жыйынында Кытайдын төрагасынын 4 пункттан турган планы Перс булуңунда жана жакынкы чыгышта коопсуздукту жана өнүгүүнү чыңдоо үчүн кызматташтыкты жакындашууну жана биргелешкен аракеттерди орнотуу зарылдыгын баса белгилей тургандыгын билдирген.
Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху Израиль алдыдагы 10 жылдын ичинде АКШтын аскердик жардамына көз карандылыгын токтотууга аракет кылып жатканын билдирип, Вашингтон менен каржылык мамилелерди кайра баштоого чакырды. 60 мүнөт программасында курган маегинде Нетаньяху Израиль учурдагы коргонуу келишимдери боюнча жыл сайын миллиарддаган доллар алып жатканына карабастан, АКШтын аскердик колдоосуна көз карандылыгын дароо азайта башташы керек деп билдирди. Ал ошондой эле Израиль Ирандын Ормуз кысыгына коркунуч келтирүү жана учурдагы аймактык чыр-чатак учурунда дүйнөлүк энергетикалык рынокторду бузуу мүмкүнчүлүгүн баалабай койгонун мойнуна алды. Нетаньяху ошондой эле Ирандын жетекчилик түзүмүн алсыратуу, акырында Хезболла, Хамас жана Хуситтерди камтыган Иран менен союздаш согушкерлердин аймактык тармагын бузушу мүмкүн деп ырастады. Дүйшөмбү күнү жарыяланган билдирүүгө ылайык Бириккен Араб Эмирлиги АКШ менен Израилдин ортосундагы согуш уланып жаткан учурда Иранга каршы бир катар чабуулдарды жашыруун түрдө жасап келген. The Wall Street Journal гезитине бул маселе менен тааныш белгисиз булактар билдирген. Ага караганда буталардын бири Ирандын Лаван аралындагы мунай иштетүүчү завод болгон. Журнал гезитинин маалыматы боюнча ал мунай иштетүүчү заводко апрель айынын башында АКШнын президенти Дональд Трамп Иран менен ок атышууну токтотууну жарыялай турган учурда сок курулуп, чоң өрт чыгып, объект иштебей калган. Иран Бириккен Араб Эмирлигине жана Кувейтке баллистикалык ракеталарды жана дрондорду учуруу менен жооп кайтарган. Булактардын биринин айтымында АКШ эмирликтин согушка киришин тынч кубаттаган. Хантай вирус жайылган Хондиус круиздик кемеси 10 майдан бери Тенерифе аралында токтоп турат. Жүргүнчүлөр жана экипаж эвакуацияланып жатат. Жүргүнчүлөр улутуна жараша топторго бөлүндү. Эвакуация бир нече күнгө созулат. Австралиянын жарандарын ташыган акыркы учак дүйшөмбү күнү жөнөп кетти. Жүргүнчүлөр кемеден коргоочу костюмдар жана бет каптары менен түшүп жатышат. Айрым учурларда аларга түшүүдөн мурун өрт өчүрүүчү шлангдан дезинфекциялоочу каражат чачылат. Өз өлкөлөрүнө келгенден кийин бардык жүргүнчүлөр катуу карантинге алынат. Вирустун инкубациялык мезгили 9 жумага чейин. АКШ бийлиги өз жарандарын 42 күн бою көзөмөлдөй турганын жарыялады. Жапондор адамдарга тиш өстүрүүнү үйрөтүштү. Киото университетинин ооруканасынын изилдөөчүлөрү жаңы тиштердин өсүшүн стимулдаштыруу үчүн иштелип чыккан жаңы дарыны сынап көрүүнү башташты. Мунун ачкычы окумуштуулардын ийгилиги. Алар тиштин өсүшүнө тоскоол болгон белокту бөгөттөй алышты. Эксперименттер чычкандарда жана күзөндөрдө юсак бирди бөгөттөө жаңы тиштердин ийгиликтүү өсүшүнө алып келерин көрсөттү. Эми адамдарга сыноолорду өткөрүүгө убакыт келди. Эгер ийгиликтүү болсо, таажылар жана импланттар өткөн мезгилден иши болот. Кереметтары 2030-жылы рынокко чыгарылышы пландаштырылууда. Берүүнүн аягында Кытай келечектин роботун көрсөттү. Unitree Robotics компаниясы 2 жана 4 буттап басууга, дене түзүлүшүн өзгөртүүгө жана бетонду тешүүгө жөндөмдүү ири адам башкарган робот GD01 тааныштырды. Долбоор расмий түрдө жарандык, бирок эксперттер машинанын аскердик келечеги жөнүндө айтышууда. Аларга чабуул операциялары, жарадарларды эвакуациялоо, уктарларды жеткирүү жана чалгындоо кирет. Кытай согуштук робототехниканы барган сайын өнүктүрүп жатат жана GD01 чыныгы илимий фантастикалык, механикалык түзүлүштөргө карай биринчи кадам сыяктуу көрүнөт. Сиздер соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен таанышалыңыздар. Саламат калыңыздар.